Кайрымдуу бол коомдук фонду өтүп кеткен жылдын 21-ноябрында Жалал Абад облусуна иш сапар менен барып, боор гепатит оорусун айынан кыйын күндү баштан кечирип келген. Сагынбек Айдошевдин ден соолугу менен жеринен таанышып келген. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө бул жалганда бир келчү конок экенбиз. Аны баарыбыз билебиз. Ушул бир келген дүйнөдө бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүп, бир келген жашоодо бир татыктуу өмүр сүрсөк экен деген гана ниетте жакшылыкка чакырык кылып келебиз. Бирок ушул жерде мынакей бүгүнкү күндө адамзат алдын ала эч нерсени билбей жашап келген бул сырдуу дүйнөдө жашап жатабыз. Бирок эртеңки күнү сизди, бизди эмне күтүп жатканын билбей катарда эле сагым мекендешибиз дагы бул күнгө дуушар болорун билген эмес. Биз да билбейбиз, алсыз бир инсанбыз. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, келиңиздер. Ушул биз бүгүнкү күндө Жалал Абад областынын Базар Коргон районунда турабыз. Сагындын бул акыбалын көрүп туруп, биз үйдө кантип уктайбыз? Өзүбүзгө салыштырмалуу карасак, ар бирибиз түшүнүп алсак керекпиз. Эгерде мындай күндү биздин башыбызга салбасын жараткан. Келиңиз, колдон келсе кол сунайлы. Ушул сагындын ден соолугун жакшырып кетишине мына бүгүнкү күндө канчалаган бир туугандарыбыз элдин жардамы менен, колдоосу менен, карапайым элдин колдоосу менен бүгүнкү күндө жараткандын жардамы менен ден соолугу жакшырып, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр. Ошон үчүн колубуздан келген аракетти жумшап, кол сунуп, убакытты кетирбей, тез аранын ичинде Кудайга аракет кылууга чакырык кылабыз. Ошол күндөн тарта Кайрымдуу бол коомдук фонду интернет айдыңына кайрымдуу элдин алдына чыгарып, операцияга деп акча каражатын топтой баштаган. 10 күн дегенде керектелүүчү каражат чогулуп, Индия жергесине биздин фонддун колдоосу менен сапарга аттанган. Şu balada жакшылык берсин. Ошо барган сиздерге да рахмат. Ушул элдин пайдасына тийип, элдин батасын алып, агарып көрөлгүлө. Жер жамгыр менен көрсө, эл адам баласы бата менен көрөт. Ушунча элдин батасын алып атасыздар. Сиздер да колуңуздар бийик болуп, күрөгүңүздөр көтөрүлө берсин. Ушул баланы жакырып, Кудай буйрса, ютубдан болот, телевизордон болот, ушул жерден түшкөнүн көрөлү. Кудай буйрса, Аллага аманат берсин сиздерге. Индия жергесине аман-эсен жеткенден кийин жаратканыбыздын нуру жарык чачап, Сагынбек Айдошев 10-декабрда 11 саатка созулган операциядан ийгиликтүү чыккан. Мына урматтуу бир туугандар, биз буйрса ушул Индияга келип жеттик, Кудай насип этсе. Эми жараткан зат ушул дартыбызга даба берсе экен деген чоң үмүттөбүз. Жалпы колдоо көрсөткөн жалпы кыргыз мекендешке ыраазычылык. Сагын мекендешибиз дагы бул жака алып келип ушул дарыланууда Кудай буйрса Кудайга чексиз шүгүр, жеңил операция өтүп, Кудай буйрса ийгиликтүү аяктап, бүгүн биз сүйүнүч, кубаныч менен турабыз. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Арадан 2 айлыгында Сагынбек мекендешибиз дартынан шифа табып, туулуу өскөн жерине аман-эсен жетип алды. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз да бүгүнкү күндө мына азыр өтө кубаныч, сүйүнүч менен турабыз. Анткени алгачкы күндөр бизде өтө кыйын болгон, алгачкы күндөр өтө оор болгон, бирок мындай оорчулукту, мындай кыйынчылыкты биз менен биргеликте ушул жалпы кыргыз элге, кайрымдуу мекендештерге ыраазычылык билдиребиз. Мындай кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес деген сөздү далилдеп отурабыз. Анткени бул далил мына ушул караңыздарчы, кыйналып турган бир тууганыбыз бүгүн катарда тургандыгы, мына бир туугандардын жанында, ата-эненин жанында, балдарынын каршында аман турсун дегендер, туура кабыл алып, туура түшүнгөн эстүү жандар. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Кол сунуңуздар мына ушундай жыйынтык менен өз мекенибизге буйруса Кудайга сүйүнүч, кубанч менен Сагын баратат. Мындан ары эч убакта оорубасын дейбиз жана эч бир кыргыз, эч бир мусулман жан оору дамын татпасын.
Ал эми Жалал Абад аэропортуна Сагынбек Айдошевди тосуп алуу үчүн ата-энеси, бир туугандары, балдары жана жалпы айылдаштары кол чабуулар менен тосуп алды. Сагындым bu силерди. Эсаламан келдик балам. Сағыз қандай жақсы келіп алдың ба? Көз жасыда. Қалай Сағынбай? Оның ойын алған. Текші güzel болды. Bizimki? Мұны шу қараңғы түн мына бүгінден баштап жарық болды. 2 айдан бері шу күттік еле мына балдарым жадырап жайнап алдында тұрады. Эми мына азыр туғандар, құдалар, достор, қайын-жұрт, тағайық, келін-кесек досторым бардығы шу күтіп алышты. 1000 марта разымын сілерге, 1000 марта разымын менің еліме, 1000 марта разымын шу азаматқа. Шу қызым екөсі чоң іш қылышты. Рахмат балдарым. Балдарым ошо аман есен келіп қалды. Шу еліме, ауық еліме рахмат айтам. Жастарға, жастар ұйымына, бүт Қырғызстандағы жастарға, Россияда жүрген балдарға рахматым айтам. Ошо Алла разы болсун, шу балдарға колдогондорума. Биринчи операцияга баратканда аябай сагынагам катуу ооруп, мындай коркунучта бардык. Аллага шүгүр, азыр жакшы аман эсен жетип келип алды. Алла разы болсун. Ушу Кыргыз элине бар жоона, мына ауыл элине чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Азыркы эми ичибиздеги болуп аткан сезим мына кубаныч. Эми сөз менен айтып жеткире албай атабыз да, мындайча айтканда. Кубанычка чек жок болуп атат. Шүгүр жакшы. Боор эми бир тууган боордошуң, бир тууганың бир бооруң деген анан Кыргыз эли эле боорукер эл келет, калк келет экенбиз. Ошол Алла разы болсун. Ошо ауыл элине, Азамат байкеге. Биринчиден биздин ауыл айылына, ауыл элиме мен ушунчалык ыраазымын. 2 ай мурун Кудай кааласа ушу инибизди бир ак ниет менен биз ушул жерге узатып, ушу элим менен чогулуп, кичине акча каражатын чогултканга биздин ауыл жаштар уюму, ауыл элине эле мен ушунчалык ыраазымын. Биздин үмүтүбүз мынакей бүгүн акталып отурат. Биздин айылдашыбыз, инибиз Сагын мынакей бүгүн азыр биз тосуп алып, мынакей сүйүнүч бизде ушунчалык чек жок. Мен бул менен эмне демекчимин? Мен ауыл элине ушунчалык ынтымакчылыкты каалайм. Мындан жаман нерселер болбосун, эми жакшылыктарга гана чогулуп, тойлордо, жакшылык күндөрдө гана чогулуп жүрөлү деген ниетти айтам.
Анан мына сагын инибиз дагы мына азыр жаныбызда турат. Ошол жерден өзүбүз атканбыз. Ошондо мына баласы ошол жерде сүйлөгөн сөзү бар да, атам келсе мен гүл менен тосуп алам деген. Мына ушу баланын ниетине жетип, мына азыр атасын гүл менен тосуп алып, мына туугандары, мына биздин айылдык депутатыбыз баш болуп, сүйүнүп биз дагы ошо келдик азыр. Ошол жерден биз аткан элек, ошол жерден тосуп алайын деп. Мен буга биринчиден мен Азамат Байматовду мен ушунчалык белгилеп, эмгегин баалап, кыргыздын чыгаан жигит экен деп айтсак жаңылбайбыз да. Себеби эми айткандан неме жок. Мен деген адамдар деле кылбаган иштерди, мен деген кыйындардын кылбаган ишин ушу Азамат Байматов кылып, ушу кыргыз элине канчалаган адамдардын сүйүнүчүнө сүйүнүч кошуп, кайгысын сүйүнүчкө алмаштырып, ушундай иштерди, сооп иштерди кылып жүрөт. Мен Азамат Байматов ушунчалык белгилеп, буну баланын мээнетин ушунчалык баалап айткым келет да. Бизде себеби мына айылда бир эле ушу сагындын ишине кичине аралашып, башында чуркап, аягына чейин чуркадык. Бир эле баланыкына бул Азамат Байматов эми Кыргызстан боюнча канчалаган балдарга, канчалаган семьяга чуркап жүрөт. Мен ушу баланын ишине ийгилик, өмүрүнө өмүр эч качан ушу бала жамандык көрбөсүн, дайым эле ушинтип элге кызмат кылып жүрө берсин деген ойдо айтам да. Анан бул сагын инибиз да өмүрү узун болсун. Ушу биздин айылдашыбыз аксакалыбыз Айдошев Кочкор экен өзү болгон 2 уулу бар. 2 уулу тең мынакей бир боору демекчи, иниси агасына боорун берип, бүгүнкү күндө сүйүнүч кабармай отурабыз. Ушу 2 баласын өмүр берсин, ден соолук берсин. Кудайга мен ушунчалык шүгүр келтирем, мынакей үмүтүбүз акталып отурат да. Мына Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Мына атабыз менен энебиз турат кашыбызда. Кудай буйруса мына сагын мекендешибиз мындан алдың ошол баягы кайгынын көз жашы, кубанычтын көз жашына айланышына бир себеп болом дегендер келгиле. Бир мекендешибиз кыйналып атат. Ушул мекендешибиздин көзүнөн жашын арчып, бир адамга эмес, бир үй бүлөдөгү канча жандар бар. Эгер бул бир тууганыбызга кол сунуп, ден соолугун жакшыртсак, бир үй бүлөдө ондогон бир туугандары, ата эне, кайната, кайненеси, дегеле тайке жээн алганда канчалаган адамдарга жүрөгүнө кубаныч тартуулаш болуп эсептелет. Келгиле жардам берейли, кол сунайлы, кыргыз кыйынчылыкта таштабаган деген сөзгө кайдыгер карабаган бардык мекендешке биз бул жерде туруп, кубанычыбыз менен бөлүшүп, сүйүнүчүбүз менен бөлүшүбүз келди. Анткени мынакей азыр бул жерде алгачкы жолу атанын кайрылгандыгы биздин көзүбүздөн эмес, жүрөгүбүздү тилип, жүрөктөн жаш тамган. Анан мынакей азыр атабыздын жүзүндөгү, энекенин жүзүндөгү, мына өмүрлүк жарынын, бир туугандардын, мына ушул жердеги апаларыбыздын жүрөгүндөгү сүйүнүчү, жүзүндөгү сүйүнүчү бизди кубандырып атат. Анткени азыр мындан 33 жыл мурда бул атабыз роддомдо сагынды күтүп аткандагыдай көрүнүштү көрүп сүйүнүп атабыз. Анткени сагын кайра дагы бир жолу дүйнөгө мындай жаралгандай сүйүнүп, ата аябай чыдамсыздык менен күтүп отурду. Эми атанын берген батасы кабыл болсун. Дегеле эч бир кыргыз кыйналбасын, эч бир үй бүлөдө ата эненин алдында баласы көз жаш төгүшүн Кудай алыс кылсын. Балдардын кашында ата эненин кыйналгандыгын бизге көрсөтпөсүн Кудайым. Анан ушу элдин берген, эненин берген батасы кабыл болсун. Бардык мекендештер, дүйнө кыргыздары, барыңыздарга ыраазычылык. Бул бүгүнкү кубанычка бир эле адамдын эмес, бир канчалаган кыргыздын салымы болду. Мындай күндө жапырт баарыбыз ынтымактуу болсок, биз ынтымактуулугубуз менен, биримдиктүүлүгүбүз менен мына ушундай бирибизге бирибиз жөлөк болорубузду далилдеп жашагыбыз келет. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Үй бүлөңүздөрдө амандык, мындан кийин мындай кыйынчылык болбосун. Дайыма ушул сагындын неберелеринин төрүндө күлкү менен дөөлөт угарлык сүрүңүздөр. Сагынбек Айдошев Жалал Абад облусунун аэропортуна конгондон кийин Киндик камы тамган Аюк айылына барганда жалпы айылдын тургундары жылуу тосуп алышты.
Şu жалпы ошол жамааттар ушул айылдын ынтымакчылыгын бекемдеген тургундарыбыз жардам берип, мына Кудай кааласа биз мынакей Кудай буйрса сагын жакшы болуп келсе ушул жерде дагы жалпы эл менен болот деген ишенич болгон эле мына келип олтурат. Ошол биздин жалпы үмүттөрүбүздү, жалпы биздин ушу кылган аракеттерибизди көрүп туруп ушул жерде өтө чоң биздин ушул кылган мээнетибиз бекер калбагандай аракет кылган мына фонддун жетекчиси Азаматка дагы терең ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Ушул бала ушул жерге келип көрүп, ушул жерде жалпы жамаат менен дагы жолугушуп, ушул алып кетип мынакей Кудай буйрса тынч аманчылыкта ушундай жакшы күндү алып келип биздин бир тууган айылдаш тууганыбызды биздин колубузга тапшырып атат. Эми мен негизинен айтайын дегеним бүгүн ушул күндө биздин ушу Аук айылынын кылган ушу эмгегин баалап, ушул эмгекти бекер жолдо калтырбай, кайдыгер карабастан ошонго мүмкүн болушунча жардам берген жалпы ошол эки жакта жүргөн биздин урук туугандарга, тааныган, тааныбаган ушул кайрымдуулук кылууну туура кабыл алган бардык жарандарга, ошол сагындын сүрөтү менен көтөрүп жүргөн ушул коробка менен кызмат кылган биздин инилерибизге бардыгына мен терең ыраазычылык айтып, мындан ары ушундай ору сыркоодон алыс болуп эле ар дайым ушундай жакшылык күн бизде мындай эмес жөнөкөй бир той үстүндө болгон күндөрдү каалап кетет элем. Биздин ушундай ынтымакчылыгыбыз артып, биздин ушундай кылган мээнеттерибизди бекер койбостон ушул мына фондко, андан башка мына жетекчиликтерге, биздин мына мамлекеттик бийликтен деле бекер карап турбай, мына рай администрациядан, областтык администрациядан өздөрүнүн жардамдарын көрсөтүп келишти. Буюрса алар деле ушундай жакшы болушун күткөн, ушундай жакшы болушуна алар деле ишенген. Ошон үчүн ушундай жакшылыктар ар дайым боло берсин, ар кимдин кылган мээнети бекер калбасын. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу Кеңеш аймагынын тургундары, Аук Шыдырдын эли. Мына азыр айыл өкмөт жакшы сөз айтып кетти. Мен көп жерде айтып жүрөм да, биздин Жалал Абад областында 8 район 4 шаар болсо, мына Базаргондун райондун элинен көп жерде үлгү алгыла деп жүрөм да. Мына ушуну Базаргондун эли, Базаргон районунун эли, ошон үчүн мына Кеңеш аймагы, мына Аук, мына ошон эле Коткор, Шыдыр айылдары сиздер ошону доказ эттиңиздер. Ошон үчүн мен сиздердин бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык айтам. Себеби ынтымакчылык бар жерде ырыс-кечик бар дейт. Чынында ар бир адамдын жашоосу бул өтө кымбат. Муну башыбыздан өткүзүп атабыз. Ушундай бир Алла Таала ар бирибизге Кудайым өмүр бере деген, Кудайым жарата деген, бирок ошого жараша өзүнө дагы керектүү нерсени кошо жаратат экен. Мына ошонун артынан мына өзүбүз күбө болуп атабыз. Мына биздин инибиз Сагын бир жаман дарттын артынан бардыгыбызды Кыргызстан боюнча, Жалал Абад облусу боюнча, Базар району боюнча, Кеңеш аймагы боюнча бардыгыбызды кыйла ойлонткон. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына эл журт бар экен, кагылан эл журттан Кудайым айланып кетсин. Сиздер бар экенсиздер. Мына ошол жерге керектүү нерсени биримдикте, ынтымакчылык менен, эч кимге муктаж болбой, өз каалоосу менен мына бүгүнкү күндө барып, өзүнүн ден соолугуну дагы бир Кудайдан суранып, бир жашоого келип, сиздердин алдыңыздарда турат. Бул өтө айтканга оңой, кылышка кыйын экен. Мына башыбыздан өткүздүк, көрдүк. Мен ушу Базаргон районунун ушу Кеңеш аймагынын ушу Аук Шыдыр айылынын элине, ошондой эле Кеңеш аймагынын аппаратына, өкмөткө чоң ыраазычылык айтам. Себеби мына биз көп райондордо, көп шаарларга барып жүрөбүз, кээ бир жерлерде чын ынтымак жок. Ынтымак бар жерде мындай биримдик жакшы иштер болот экен. Ошон үчүн мен бардыгыңыздарга, ар бир үй бүлөңүздөргө, ар бир Кудайым берген инсанга Алла Таала жакшы жашоо, Кудайым ден соолук, ар бир үйдө ынтымакчылык болсун деп Кудайдан тилейм. Ошондон сырткары мына айтып кеттик. Эми бир нерсеге бир себеп болот экен. Ушул биздин кайрымдуулук фондунун Азамат иним
Biz аябай байланышып турдук. Эми өтө оор, кыйын болду. Анан сагын иним, мына бир туугандарың бар экен. Бир тууган иниң Каныбек келдиби? Шердеби? Мына Каныбек барып, өзүнүн калоосу менен мына өзү донор болуп, мына Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө кайра жарык дүйнөгө келгенде болуп мына сагын алдыбызда турат. Şu bir tuğanlarına da ben öte çoğun rahatçılık edem. Atası denесine sebebi bular bul yaşoğdu ömür gereken bu çın dünyada işenişti. Oşun için hurmatlı şu bir tuğanlar ardayım birizge şunday merimli olaylı. Birizme ıntımak bolaylı. Anan şu ardayım kanday Kuday Allah Taala ömür verse çoğu birlikte ıntımakçılıkta bir ömür süröylü. Men bardığınızlarga iyilik Oşonda ele den soğuluk, amançılık kalayım. Aman bolunuzlar, sütman gülü olsun. Assalamu alaikum, atalar, amansızlar bu apalar, enekeler. Mına biz bugün күндө, мындай күндү көптөн күтүп, мына сагындын алгачкы жолуккан күндөн тарта, мына ушул сиздердин айлыңыздарга келип, алгачкы атанын кайрылган кайрылуусу биздин көзүбүздөн эмес, жүрөктөн жаштамызда турган кайрылуу болгон. Ал жагдай сиздер да жакшы билесиздер. Мына ушундай акыбалда кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес деген кыргыздын ата сөзүн сиздердин айлыңыздар элдин ынтымагы, биримдиги далилдеп атат. Анткени мына ушул кыргыздын кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга дейт. Сиздердин чагылгандай уулдарыңыздар бар экен. Кыздарыңыздар бар экен. Мына бүгүн минтип сагынга окшогон бир туугандарыбыз канчалаган бүгүнкү күндө жүздөгөн эмес, миңдеген кыргыз мына ушул оору менен жабыркап келет. Бирок арасында эң өкүнүчтүүсү ушул дартка алышып атып, алы жетпей калган учурлар көп. Ошондуктан мына ушундай кыйын кырдаалда мындай бир үй бүлөнүн бир акыбалын туура түшүнүп, туура кабыл алып, элге журтка мына ушундай кайрылууларды жасап туруп, жапатырмак, мына азыр айтып кеткендей эле, ушул колуна коробкасын көтөргөн сиздердин уулдарыңыздар ушунчалык биримдикти көрүп алып, мен суктанып атам. Мен ушунчалык ушул сиздердин айлыңыздардагыдай ынтымак ар бир Кыргызстандын айылында болушулугун тилейм, каалайм Кудайдан, дуа кылабыз. Анткени мына ушул жерде адамды сүйлөгөн сөзүнөн эмес, кылган ишинен баала дейт. Сиздерде иш бар экен, сиздерде далил бар экен. Ошон үчүн ушул алыскы жерде жүрүп, мекенден четте жүрүп, айылын сүйгөн, элин сүйгөн уулдарыңыздар менен жолугуп, сиздердин мына ошол жердеги балдарыңыздардын баары чет жакта иштеп жатышат. Алар кыйналып, кысталып акча тапса дагы мына сагындын акыбалын күн санап бизден сурап байланышып, мына ушул күнгө жетип олтурабыз. Бирок бул жерде мен ыраазычылыкты ушул айыл элине ыраазычылык билдирем. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Ошондой бизди ушундай тарбия берип чоңойткон мына ушул жерде аксакалын жайкалткан аталар, сиздер ар бириңиздер дөөлөттүү каарылык сүрүп, биздин каршыбызда сүйүнүчүбүз менен, кубанычыңыздар менен отурушту жараткан насип кылсын. Сиздер сүйүнүч, кубаныч, дөөлөттүү каарылыкка сиздер татыктуусуздар. Анткени буга чейин биздин кичинебизде канчалык кыйынчылык менен чоңойтконуңарды биз бүгүн сезип атабыз. Өзүбүз балалуу болгондон кийин сезип атабыз. Ошон үчүн сиздерге амандык тилейбиз. Энекелерибиз олтурат. Энелер, сиздер болбосоңуздар биз бул жарык ааламды көрбөйт элек. Бул ааламды көрбөйт элек. Жашоонун бул таттуулугун сезбейт элек. Сиздер өмүр менен өлүмдүн ортосунда туруп, сиздер төрөп бул жалган дүйнөгө алып келдиңиздер. Бизге окшогон уулду төрөш үчүн төрөт бөлмөсүндө 10догон, 20лаган, 30даган энелер жатып, бейгүнөө төрөттөн көз жумган энелер көп. Бирок ошолордун катарында бизди бул жарык алып келип, багып өстүргөн энелер, сиздер биздин каршыбызда аман болуңуздар, эч убакта оорубаңыздар. Ана мына азыр бүгүнкү күндөгү көрүнүштү да көрүп алып, азыр сагындын атасы аэропорттон тозуп алганда мен ойлодум, көрүнүш көзгө көрүндү. Ошол мындан 33 жыл мурда сагын жарык дүйнөгө келген болсо, роддомдон кандай күтүп, тозуп алган болсо баласын, мына ошондой көрүнүш менен, сүйүнүч менен, кубаныч менен бүгүн көрүшүп отурат. Сагын кайра төрөлгөндөй сүйүндү. Ушундай кубанычты тартуулаган элге, журтка рахмат. Ушундай уюштурган айыл башчысына ыраазычылык билдирем байке. Алла ыраазы болсун сиздерден. Сиздерге окшогон айыл башчылар көп болсун Кыргызстанда. Мына ушул Жаңыбай байке түз байланышта күнү түнү ушул жерде байланышта болуп атып, бул ынтымактын, ырысалды ынтымак дейт. Ушул ырыскыга, мына бүгүнкү ырыскыга ынтымагыбыз менен жетип олтурабыз. Анан ошон үчүн амандык гана болсун. Эч бир
бул жалганда эч бир ата эненин алдында балдары көз жашын төктүрүп кыйналбасын. Эч бир балдардын алдында бир да ата эне кыйынчылыкта дуушар болбосун. Аллах Таала эки дүйнө бактылыгын берген болсун. Бул Кудай буйрса ушундай ийгилигибиз, жакшылыгыбыз көп болсун. Мен ыраазычылык билдирем баарыңыздарга. Терең ыраазычылык Кудай буйрса. Анан бул сагындын бул жагдайы, бул оорусу бул айылда деги эле Кыргызда акыркылардан болсо экен деп тилейбиз. Өтө күн санап өсүп баратат. Жүрөктө чоң коркунуч бар. Бүгүнкү күндө ушул иш менен көбүрөөк алектенгендиктиби билбейм, бирок коомдон өтө көп кайрылуу келип атат. Муну алдын алуу жолдорун Кудай буйрса бекем албаса өтө чоң коркунуч. Каптап баратат, тилсиз жоодой. Ошон үчүн Кудай буйрса амандык берсин, аталар аман болуңуздар Кудай буйрса. Каршыбызда апалар аман болсун, ынтымак, биримдик болсун. Мына ушундай айыл эли сиздерге терең ыраазычылык. Алла ыраазы болсун. Анан сагын эми мындан кийин мына ушул элдин, журттун жакшылыгын унутпай, агалардын, инилердин, энелердин, Кудай буйрса мына уулдун жаштын тилегин берет дейт. Гүл тозуп алам ата деп жакшы тилек менен узаткан. Бүгүн гүл берип тозуп алды. Анан Кудай буйрса үй бүлө менен бактылуу өмүр сүрүштү насип кылсын жараткан. Анан көп дуа кылып туруңуздар четтеги балдарыңыздарга. Кудай буйрса аман эсен келишлигине. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер. Мен өзүм Сургут шаарынын диаспорасынын өкүлү болом. Мен дагы ушул Сагынбектер менен бирге болдум Индия өлкөсүндө. Өзүмүн биз менен кошулуп барган мекендештердин бардыгын көрүп, операция болгондорун, реанимацияга чейин киргендерин көрдүк, бардыгын аябай оор болот экен туугандар. Ошого бардыгыбыз ушул ооруну алдын ала алып, балдарыбызды интернеттен карап, кандай кылса ушул ооруга чалдыкпайбыз, ошону алдын ала алсак бардыгыбыз мындай кыйынчылыктарга душар болбойт элек. Ошого баарыңыздарга ден соолук каалайм. Эч кимиңиздер оорубаңыздар. Ушул жердин айылдын ынтымагын көрүп атабыз. Бардыгыңыздарга, аксакалдарга, апаларга бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ушу сагын Кудай кааласа аман эсен алдыңыздарга келди. Бул Аллах Тааланын эң жакшы бизге берген ооматы. Ошого аксакалдарга, айыл аксакалдарга, уюштуруучуларга бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Тынч болгула, оорубаңыздар эч кимиңиздер. Мына бул жерде бүгүнкү күндө эми жакшы сөз жан эргитет дейт. Баягы жакшы сөз жакшы экен. Анан ушул жерде ыраазычылык дагы мына ар бир ушул жердеги колдоо көрсөткөн, ушул жерде алтындай адамда убакыт кымбат, бирок кымбат убактысынан бөлүшкөн уулдарыңыздарга эми баарысына болбосо да бир атап биздин фонддун атынан терең ыраазычылык билдирип коюуну туура көрүп, анан ушул ыраазычылык каттарыбызды тапшырып коелу дедик. Кудай буйрса. Ошол ыраазычылык каттардан Чомоев Алмазга. Чомоев Алмаз бир тууганыбыз. Чомоев Айбеке. Жерде отурсаңыздар. Эгер аталары болсо, мүмкүн болсо ошо аталарга тапшырып койсок ушул балдардын. Кайрымдуу фонддун коомдук кайрымдуу фонду ыраазычылык кат. Калктын аярлуу катмарына көрсөткөн зор кайрымдуулугу жана гумандуулугу үчүн ушу ыраазычылык эмеси тапшырылып атат. Ошондой эле ушул сыйланган Малышев Саматка. Бар берди Самат. Анан тапшырып коюңуз. Сонокоргон районунун караштуу Аук айыл аймагынын башчысы Өмүрзаков Рахманга. Акматов Илгизге. Илгиздин эмелери, туугандарына демесин беребиз. Аук жаштар уюмунун жетекчиси Сатыбалдиев Болотко. Атасына берип коелу атат. Ата болсо бияка берип койсок болот. Сиз бияктабы? Атасына берип. Рахмат. Рахмат. Алла разы болсун сиздерден. Ошондой эле ыраазычылык каты Кушпаков Каримжанга. Алла разы болсун. Ушундай балдарды тарбиялап чоңойтконуңуздарга рахмат. Рахмат. Ошондой эле ыраазычылык каты Абдимитали уулу Русланга. Барды жакта.
Рахмат. Алла разы болсун. ыраазычылык кат ошондой эле Аук айылынын башчысы Мамадов Жаңыбайга. Алла разы болсун. Жаңыбай байга. Кудай буйруса, Алла разы болсун. Турдуев Сыйлык кут болсун. Нурмаматка. Нурмамат. Рахмат байке. Мындай уулдардын дайыма сыйырматын көрсөтүңүздөр. Ошондой эле ыраазычылык каты Аскаров Азаматка. Колlega. Барбы? Атасы. Ассаламу алейкум. Алла разы болсун. Уулдардын урматын көрүңүздөр. Ошондой эле ыраазычылык кат Караев Советбеке. Алла разы болсун байке. Сыйлык кут болсун. Абдыкадыров Курстанбек. Курстанбек барбы жок? Барбы. И ошондой эле Дөөлөтов Талайбеке. Талайбек жок, а? Ошо баары эле чуркоо баары эле аракет кылды. Мына эмнеге ар эмеге терип эме кылды деген ой кетпесин. Башында сурашты. Жок, эч ким капа болбойт. Бул ыраазычылык катын ушу берип койгонан бир чоң эме. Берсе баарыңа берет элек. Ушу баарыңа ыраазычылык. Өмүрлөрү узун, уймандары тунук, ырыскысы берекелүү, эл журттун астында бартуу жүздүү болсун. Алла Тааланын сүйүктүү кулдарынан болсун. Пайгамбарыбыздын сүйүктүү үммөттөрүнөн болсун. Алла Таалан берген дартына дава, илатына шифа берип, элдин катарына, журттун катарында өмүрлүү, алтын чырайлуу, акыл эстүү, ата-энесине мээримдүү, эли журттун астында бартуу жүздүү болуп, тынч аман жашагын инем. Бар болгун, мындан кийинки өмүрүң берекелүү өтсүн. Ошол кайрымдуулук кылган бир туугандарыбыз, эли журтубузга, ошондой эле бизди тааныган, тааныбаган адамдардын рызкылары да берекелүү болуп, ошол демөөрчүлүк кылган биздин бир туугандарыбыз бар болушсун, аман болушсун. Аллаху акбар. Азамат бир тууганым, өмүрлүү бол, алтын чырайлуу, акыл эстүү бол, мээримдүү бол. Сенин келечегиңдеги жашооңдо жакшы сапарың байсалдуу болуп, Кудай Тааланын сүйүктүү кулдарынан болгон, пайгамбарыбыздын сүйүктүү үммөттөрүнөн болгон, иним. Элдин алкышында, журттун алкышында болгон. Сенден чыккан урпактарың кыяматка чейин сен сыймыктанган, биз сыймыктанган урпактардан болсун. Ошондой эле урпактарыңан Алла Тааланын астындагы Кур'ан-ы Kerim'de жатка билген мураттап каарлардан, алымдардан болсын иним. Аллаху акбар. Рахмат. Салым кошкондорго, тууган тага журт, кайын журт бардыгына элибизге салым кошкондорго. Алаканыбыз батага толгон болсын. Кудай Таалам, сенин алдыңда кайрылып дуа кыларбыз. Баталарыбызды кабыл болунган баталардан кылгын. Кайрымдуулук кылган бир туугандарыбыздын кайрымдуулуктарына береке берген. Үй бүлөсүнө тынччылык бере көргүн. Ыймандарын тунук кылгын, рызкысын берекелүү кылгын. Мындай оору сыркоодон алыс кылгын. Алла Таалам ар дайым өзүң жакшы көргөн сүйүктүү кулдарыңан жашашты насип кылгын. Аллаху акбар. Рахмат. Бул көрүнүштү көргөндө кимдин жүрөгүнө жылуу сезим келбесин. 2 ай мурун жашоодон үмүтүн үзүп койгон мекендешибиз аман эсен ата-энесинин алдына, сүйүктүү жарын алдына, балдардын алдына келип отурат. Кайрымдуу бол коомдук фонду коомубуздун айрылуу катмарына күнү-түнү кызматын көрсөтүүгө ар дайым даяр жана кызматын кылып келет. Андыктан биздин фонд менен сооп табуу жолунда сапарлаш бололу.